Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Сузакта бир убакта 3 аймакка мал базары уюштурулат. Сузак районунда бир убакта 3 аймакка мал базары уюштурулат. Бул тууралуу Жалал Абад облусунун Сузак райондук мамлекеттик администрация башчысы Эрмекбай Умошов билдирди. Учурда Сузак районунда мал базарлары ишке кириши элек. 10 майдан тартып, элдин жашоо тиричилигин эске алып, аларга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берүү үчүн бир убакта 3 аймакка мал базары уюштуруп берүү пландалды. Бул иш-чара элдин көп топтолушуна жол бербөө максатын көздөйт, дейт Эрмекбай Умошов. Булак элдик медиа. Кыргызстанда дагы 13 адам коронавирус жуктуруп алды. 2020-жылдын 2-майына карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы учуру 13 катталды. Бишкек шаары 3, Ош шаары 2, Ош облусу 1, Жалал Абад облусу 4, Баткен облусу 2, Нарын облусу 1. Бир сутка ичинде 2 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Жалал Абад облусунда 1, Ош шаарында 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 200 учур катталды. Алардын ичинен 122 мед кызматкер стационардан айыгып чыккан. Республика боюнча 769. Булак аргумент KG. Бишкектеги ооруканада коронавирус жуктурган 2 адам каза болду. Бири дарыгер. Бүгүн 2-майда Бишкек шаарындагы республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында коронавирустан 2 бейтап көз жумду. Бул тууралуу республикалык штаб ыкчам билдирди. Бейтаптардын бири медицина кызматкери, номер 3 үй-бүлөлүк медицина борборунун үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун жетекчиси. 1962-жылы туулган КДА 2 бейтап Жалал Абад облусунун 1951-жылы туулган тургуну болчу. 2 бейтапта тең 2 тараптуу пневмония оорунун оор өтүшү, дем алуу жетишсиздиги катталган. Аларда дагы кошумча оорулар да бар болгон. Жүрөк оорусу, кант диабети, полиоргандык жетишсиздик деп айтылат маалыматта. Муну менен Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун саны 10 адамга жетти. Булак маалымат KG.